Саламатсыздарбы, Кыргыз Тайм каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү берүүбүздө өмүр үчүн күрөшкөн дастандын жүрөктүтүлген окуясын баяндап беребиз. Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Бүкүнбаев айылынын 65 жаштагы тургуну Света Абдраимова 23 жашында каза болгон уулу Дастан Курманбеков тууралуу айтып берди. Анын айтымында ал 5 баланын энеси. 2 уул, 2 кыздан кийин Дастан 1995 жылдын 10 февралында төрөлгөн. Дастан 2013 жылы 11 классты бүтүргөн. Өзү арык чырайы, тың окуучу болду. Мектепте жакшы окуп, жыл сайын мактоо баракчы, ардак грамоталарды алып келчү. Баламдын арты менен мен дагы кадыр барктуу болуп, ал 11 классты бүткүчө ата-энелер комитетинин төрайымы болдум. Эжеси Асель экөө аябай жакын сырдаш болуп чоңоюшту. Эжеси студент болгонго чейин өзү карап бакты. Дастан 2013 жылдын июль айында тест тапшырып, экөөбүз документтерди алып Бишкекке бардык. Биз Дастанды юрист болсо дечүбүз. Өзү документин Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине тапшырып, аны 2017 жылы аяктады. Дипломду өз күчү менен жактап, ийгиликтүү бүтүрдү. Окуусун аяктаган соң айылга келип, эс алып кет, андан кийин деле иштейсиң дедим. Ал: апа, жумуш издейм, резюме таштайм деп болбой койду. Окуусун аяктар мезгилде телефон чалып: апа, мени Москвага магистратурага 2 жылдык окууга жиберип жатышат. Мен азыр шартым жок деп сиздин номеруңузду мугалимге берген жокмун деди. Анткени 2017 жылдын 7 февралында эң улуу агасы каза болгон эле. Ошого карап шарты жок экенин айтып, мугалимге өзү жооп берип коюптур. Ошентип изденип жүрүп жумушка орношту. Жумушка жаңы киргенде мага азыр акчасы маанилүү эмес. Мен адегенде тажрыйба топтошум керек дечү. Анын жетекчиси Феликс Владимирович 4 ай иштесе дагы 4 жыл иштешкендей болдук. Ушундай тың, акылдуу жигит. Мен Дастанга ишенип, Италияга иш сапар менен кеткенде тапшырма берсем, долбоорлорду аягына чыгарып даярдап коюптур. Дастан жасаган долбоор аркылуу чет элдиктер менен келишим түзүп, иштей баштадык. Аз убакытта эле чоң жетишкендиктерге жеттик деп аябай ыраазы болгон деди ал. Ошондой эле Света Абдраимова уулу 11 ай онкологиялык оору менен күрөшкөнүн айтат. Дастан 2017 жылдын 7-8 октябрь күндөрү сасык тумоо болуп калдым окшойт деп телефон чалды. Иш бөлмөсүндө желдеткич бар эле. Ошого суукка урундуго дедим. Анын аркалары ооругандыктан жетекчиси рентгенге түш деп жумуштан уруксат берип, ооруканага жибериптир. 8 октябрда эртең менен телефон чалып, жөтөлүм күчөп жатат, кургак учук болгон окшойм деди. Ал курсташы кургак учук болуп ооруп, дарыланып жүргөнүн, экөө дайыма чогуу жүрүшкөнүн айтты. 9 октябрда жеке ооруканага көрүнүп, анализ үчүн кан тапшырыптыр. Ал жерден дагы рентгенге түшүптүр. Жыйынтыгы чыкканда онкологиялык ооруканага консультацияга баруу керектиги боюнча жазылганын окуп, эжеси экөө ишенбей, кайра дарыгерге киришкен экен. Дарыгер дагы тастыктап, томографияга түшүүнү сунуштаган. Жыйынтыгы эртеси чыгаарын айтышыптыр. Бизге көптөн кийин чалып, онкологиялык ооруга шектенип, консультацияга жиберип жатышканын айтышты. Укканыбызга ишенбей, түнү менен шаарга жетип бардык. Дастан бизге билгизбей күлүп тосуп алды. Эртеси онкологиялык ооруканага бардык, дароо эле операция жасайбыз деп даярдап киришти. Ошондо дагы Дастан эч нерсе билгизбей жанымда жүрдү. Ошентип 18 октябрда операцияга кирди. Кан токтобой профессор Бейшембаев Мукаш Итигулович кирип, канын токтотуп, операцияны бүтүрүп чыкты. Дастан кайра жандандыруу бөлүмүнө жаткырылгандан кийин профессор Мукаш Итигулович мени чакырып: балаңыз жаш экен, шешектин негизги бөлүгү алында, буйруса жакшы болот. Операция үчүн $500 бересиз деди. Мен жакшы болгонун укканда сүйүнүп, акчасын колуна бердим. Анализи 1 жумада чыгаарын айтты. Ошентип палатага которулганда кызым экөөбүз күнү түнү жанында болуп жаттык. 8 күн болсо дагы анализи чыкпай жатты. Дарыгерлер анализди Москвага же Казакстанга жиберүү керектигин айтышканда 40 000 сом таап учак менен кетирдик. Жыйынтыгы 20 күндөн кийин чыгып келди. Анда Дастанга Юенг саркомасы, залалдуу шишек деген диагноз коюлуптур. Бизди дарылайт деп билимдин кандидаты Алмазбек Алтынбаевка өткөрүп беришти. Дарыгерлер консилиум өткөрүшүп, Дастан 55 000 сомго биринчи химия терапиясын ала баштады. Уулум оорудан абдан кыйналды. Жалпы 7 жолу химия терапия алдык. Болгон каражатыбызды жумшадык. Аягында 20 жолу нур терапия алды. 10 күн алганда аябай кыйналды. Аны токтотолу десек, чыдап дагы 10 жолу алды.
Экөөбүз 11 ай бирге болдук. Күн сайын Кудайдан өмүрүн тиленип жаттым. Балам ушинтип ооруп калат деп ким ойлоптур? Үйлөнүп, үй бүлө күтөөрдө ооруп, эмгектери, окуусу, кылган аракеттери текке кетти. Ооруп жатканда апа, мен өлүп калбаймынбы деп сураса жүрөгүм ооруп, ага көрсөтпөй ыйлап алчумун. Бирок анын айыгып кетишине үмүтүбүз чоң эле. Анткени организм жаш болгондуктан ооруну жеңет деп ойлодук. Ошондогу өзүнүн жашоого болгон үмүтү бар көз караштары эч эсимден кетпейт. 2018 жылдын 3-сентябрында саат 13:30 чамасында онкологиялык оорукананын короосунан үзүлдү. Артына туяк калбай 24 жашка караганда бул дүйнө менен кош айтышты. Толук анализи чыгып келгиче эле өтүп кетти. Химия терапия эч кандай жардам берген жок. 11 ай оору менен күрөшүп, абдан кыйналдык. Сүйлөшкөн кызы бар эле. Кеткенине жыл айланды. Ар бир сөзү, көздөрү, күлгөнү, кыймыл аракети ушул күнгө чейин көз алдымда турат. Классташтары келип эстелигин коюшуп, Куран окутуп кетишти, деди Дастандын апасы. Жогорудагы маалыматтар Турмуш KG сайтынан алынды. Бала күйүүтүн эч бир эненин башына салбасын деген каалоо менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз.